Эми негизи эгерде чындыгында өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошулгубуз келсе, бай мамлекет болобуз десек, бул бүгүн болбосо дагы кийинки жылдары болобу, кайсы бир убакта сөзсүз кире турган нерсе. Себеби бул эми малга болобу, койго болобу салык төлөнүш керек. Бирок ошого биздин мамлекет даярбы, даяр эмеспи, аны дагы мындай толук кандуу карап чыгыш керек. Ошондой эле мисалы биз бир малга мисалы салык төлөтө турган болсок, ошондой эле мамлекет тарабынан ошол малдын жайытынабы, анын мисалы ден соолугунабы, кароосунабы кандай шарт түзүп беребиз. Биринчи ошол экинчи тарабын карашыбыз керек да. Анан эч нерсеге даяр болбой туруп эле сразу кылган туура эмес го дейм. Бирок негизинен малга болобу, койго болобу, ар бир жанга мисалы салык төлөнүш бул дүйнөлүк практикада бар нерсе. Бул салыныш керек. Анын негизинде ошол эле мисалы пособия, пенсия, соц объекттер, эми бюджетти толтуруш болот атпайбы? Мамлекетибиз бай болот. Көпчүлүк баарыбыз кол кабыш кылышыбыз керек да. Мындай да бул салыктарды мындай салыктар этияттап кылыш керек да. Себебинен биринчиден малдын чөткү учету жок. Кимде канча мал бар экенине ошондой учету жок да. Ошондуктан бул жерде аябай татаал да. Даярдыгы жок мыйзам болуп атат да. Бул мыйзамды ишкериш үчүн анан кийин эгер сала турган болсок деле мындай эмени жанагы прогрессивный форма налогообложения сыяктуу кылыш керек да. То есть кандайдыр бир деңгээлден баштап акырындап көбөйтүш керек. То есть мына өзү айтып атпайбы 40 кой, 3 уй, 1 жылкы дегенден. Ошону болсо ошол эң ошол парак болгондон кийин ошол эң аз болуш керек. Анан ошонун көбөйгөн сайын утур көбөйтүш керек да. Бирок аны жасаш үчүн чөткү учет керек. Ал учет жок. То есть мындайча айтканда бул мыйзамды өткөрүп кое берет, бирок башаламандыкка алып келеби деген мындай коркунуч бар. Бул салык деген өзү мамлекеттин өзөгү негизи карап көргөндө да, чыныгы карап көргөндө. Биз мамлекет болсок эгер, мамлекет деген сөз эмне дегенди түшүнүшүбүз керек. Мамлекет эки же андан ашык мамлекет менен чектеш 70% бир улуттан турган ошол элдин салыгынын негизинде түзүлгөн түзүмдү мамлекет деп атайт да. Муну испанчага, иранчага, французчага, кытайчага котор баары эле ушул түшүнүк да. Салыктын негизинен түзүлгөн түзүмдү мамлекет дейт. Салык төлөнүш керек, салык берилиш керек. Бирок элдин жонунан кайшала тургандай эмес, ар бир салыктын өзүнүн ченемдери, өлчөмдөрү болушу зарыл. Бүгүнкү күндө биздин эл, коом, эл бар үчүн да мамлекет бар да, туурабы? Эл бар үчүн мамлекет бар. Ошон үчүн элге ылайыктуу салыктар болуш керек. Элге түшүндүрүү иштери жүрүш керек. Туугандар, мынакей сиздин 6 коюңуз үчүн салык салынбайт. Моунун 6000 кою бар үчүн салык салынышы керек да. Туурабы? Айрыман ушундай айтып бериш керек да. Сиздин 6 коюңуз үчүн салык салынбайт. Моунун 600 кою үчүн салык салынат. Эмнеге салык салынат? Анткени сиздин 6 кой, сизге окшогон 6 койлуулардан 60 кишинин малы топтолгондо жайлоого чыгат да. Бунун бир эле 600 кишинин кою бар адамдын малы жайытты талкалап атат да. Туурабы? Той даярдалыш керек болот. Ошол сыяктуу кайсыл бир өлчөмдөн өткөндөн кийин салык төлөнүш керек. Биз буга көнүшүбүз керек. Болгону биз ушуну туура түшүндүрүп айтып беришибиз керек элге. 6 коюң бар болсо налог төлөнбөйт, 2 уюңа налог төлөнбөйт. 20дан ашык, 200ге жакын кою бар, 20дан ашык уyu барлар бар. Ошолорго мүмкүн салыкты карасак кандай болот деген сунуштар менен кириш керек. Малдын салыгы боюнча биздин коллегалар инициировать этип атат бул мыйзамды. Мен как комитеттин төрагасы катары өзүмдүн оюмду айтып кетейин, бул туура эмес. Ал жерден биз коллегалар менен сөзчүк айтып атат, ал жана байларга деп чыгабыз, биз байларды кантип эсептеп чыгабыз. Бул жагында мындай карап көрүш керек да. Анткени жана 100 малдан көп болсо, 100 койдон көп болсо салык салалы деп атат. Ал дыйкан чарба өз эмгеги менен тапкан малга кайра салык салсак, бул эми туура көрүнүш эмес деп эсептейм да. Пока бизге бул комитетке бул мыйзам келе элек. Эси келгенде анан ошол жерден чогулуп комитет менен чечим кабыл алабыз. Бирок мен өзүмдүн оюм бул туура эмес деп эсептейм да.